Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Япониянын Кыргызстандагы элчиси Хидеки Годаны кабыл алды. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирет. Жолугушууда кыргыз-япон кызматташтыгынын актуалдуу маселелери талкууланып, анын ичинен парламент алакалары арттыруу тууралуу сөз болду. Элчи Хидеки Года Япония Кыргызстан менен ар тараптуу кызматташтыкты арттырууга кызыктар экендигин белгилеп, дипломатиялык ишмердүүлүгүнүн алкагында жасай турган иштерине учкай токтолду. Biz Kırgız Respublikası şu egemenlikte algan 30 жылдын içinde Japonya менен болгон ар тараптуу мамилелерге өтө жогору баа беребиз. Анткени бардык тармакта эл чарбасынын бардык тармактарында Жапон мамлекети ошол эле Жапониянын эл аралык кызматташтык уюму JICA абдан көп маанилүү долбоорлорду каржылады, маанилүү инфраструктуралык долбоорлорду анын ичинде өзгөчө баса белгилейбиз, чоң ишке ашырууга жардам берди.